менчиктештириле турган болсо ушул жер бүтүн бойдон бир чоң акчасы бар ишкерге сатылсын, ачык сатылсын, аукцион менен сатылсын, эл ыраазы болсун. Андан бюджетке акча түшсүн. Юридически мен хозяин эмесмин. А бирок фактически кандай? Фактически сен шуңа? Мен ам эркен журналистмин. Бул келип бир дагы нерсени мындай бассейнди курдум деп атат. Бассейнден башка эч нерсе жок бул курган. Ошо бассейнде чүлкө солдаттын командирин чакырдым да. Бир койду сойдум да, бир яшы карак менен бүтүрүп койгом. Сойып Сойду. Капка. Кудайдан ам курбан. Сойып койм. Муну мүлктөрдү кайтарыш керек. Каяга? Элге кайтарыш керек. Директор болгондун бардыгы жери. Прокуратурага дооматым бар да. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мен бүгүн мына Ош пансионатына кайрадан келгенге аргасыз болуп отурам. Анткени прокуратурага бир нече суроолор пайда болду. Мен сүйлөй баштагандан кийин монтип документтер келе баштады. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада нактап өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Билген адамдар, маалыматы бар адамдар, колунда документи бар адамдар бар экен. Алар айтып атышат. Мына документ сага керекпи, чыгара аласыңбы деп атат. Мына. Азыр чыгарабыз ушуну. Азыр мындай экен. Буга чейин ушул пансионатты өз негизи 2003-жылга чейин Абдыкерим Мамыров деген ноокаттык киши башкарган. Ошол директор болуп турган. Ал кийин Жалал Абад курортуна директор болуп кеткенден кийин бул жерге өзүнүн бир тууган иниси Маматкарим Койчукулов дегенди таштап кеткен. Ал ушул жерде директор болуп агасынын ордуна иштеген. Ошол эле учурда өзүнүн насостук станциясынын башчысы кылып Койчукулов Абдраим деген дагы бир өзүнүн агасын алып келген. Ошентип жалаң бир туугандардын бул колунда бир 10-15 жылдай туруп калган, 15 жылдан ашыгыраак убакыт туруп калган. Ошол убакыттын ичинде эмне болгон? Азыр менде бир нече маалымат пайда болду. Мына Абдыкарим Мамыровдун тушунда бир нече объектилерди списание кылуу боюнча аракеттер болгон. То есть списать этип жок деле кылган окшойт. Мунунда мына списание кылынган объектилердин тизмеси турат. 2000-жыл дейт. 2000-жылы Абдыкерим Мамыров башкарган бул жерде. Ошол учурда мына гараж дейт, бытовой дейт. Муну списать этишкен. Андан кийин художественная литература дейт, культ площадка дейт. Ал кайер экен билбейм, водопроводная станция дейт, мастерская гараж дейт, картофелохранилище дейт. Муну жерде ушул жер кире беришинде оң жактагы имарат кароосуз. Муну сатыкка коюшубуз керек дегенди 2003-жылы Койчукулов Маматкарим сунуш берип атат. Анан муну профсоюздар федерациясынын төрагасы кол коюп атат. И ошентип бул 2003-жылы Маматкарим Койчукулов ушул жерге директор болуп келсе, келген күндөн баштап бул кат жаза баштаган. Муну жоюш керек, сатышыбыз керек. Муну жоюшубуз керек, сатышыбыз керек. Наркыны жоюшубуз керек, сатышыбыз керек. Андай кылбасак болбойт. Анан ошону саткан акчанын эсебинен биз аны оңдошубуз керек, муну оңдошубуз керек дептир. Бул жердин крышасын жабышыбыз керек дептир. Баягы баткак лечение кыла турган, баткактан лечение кыла турган ванналарды орнотушубуз керек дептир. Дагы ошого окшогон бирдемелерди айткан. Бирок ошонун бири дагы жок азырчы. Бирок муналар сатылды. Сатуу бар.
сатуудан түшкөн акчага баягы кылына турган акча иштер кылынган эмес. Мына өзү да келатат. Мамат Карим ака кандайсыз? Атам 57-чи жылкы. 34-жылкы здание бул. Түшүндүңбү? Мен атам 24-чи жылкы. Кой десек. Siz братчы. Токтоң. Сиз Siz директорсуз, туурабы? Мурунку директорсуз. Мурдагы директорсуз. Мурдагы тергөөчүсүз, туурабы? Не кылып? Жок. Siz буну менен чече албайсыз азыр. Муштум менен азыр не кылып? эч нерсе чечилбейт. Кайлаңды алам мен. Сойып жейм. Не кылып? Не? Кесип аласың? Кесип албайм. Мен муну мүлктөрдү кайтарыш керек. Каяга? Элге кайтарыш керек. Директор болгондун бардыгы жери. Сен атаңа бергем, мен атама бергем. Ооба. Түшүндүңбү? Атаңыз ким? Атаңыз ким? Койчукул деген. Койчукул. Мен атам Исак болот. Азырга чейин 24-чи жылкы. 24 мен атам 15 жылкы. Не кылып аласың? Айт. Атаңыз менен менин атам эмне тиешеси бар бага? Сен жок, кандай агың бар? Жок, азыр мына. Удостоверениең барбы? Бар. Какой ты имеешь право меня зачем? Када, апке? Удостоверениең барбы? Апке. Көрсөт. Удостоверениең барбы? Ана имеешь ты право мени тартканга. Бардык акым бар. Кандай агым? Мен эркин журналистмин. Эркин журналист. Ооба, бардыгын тарткан. Soyup koyayım ben. Soyup koyayım ben. Şunu mu? Açın. Kendin babası. Какой ты имеешь право? Мен концерн. Кантип саткансыз? Мен саткан эмесмин. Наркыны кантип алгансыз? Баласы, мен бир жолу айтып атам. Мага асылып атып атам. Мен асылбайм сизге. Мен тарткан, алган мүлктөрүңүздү гана сурап атам. Кантип алгансыз? Бары федерациядан суратып атпаймынбы? Ооба, федерацияга 2004-ч атам мага 2004 жылдан баштап кат жазып атасыз. Муну сатыш керек деп. Кимге? Айрымдарын өзүңүз алып атасыз федерацияга. Юридически меники эмес деп атам дагы бир жолу. Юридически. Мына жерде турат. Бала. Калаңды жесиң деп атам. Калаңды жесиң, ука. Мага ошо алмышка чыкпай каласың. Калаңды жеп өлөсүң. Ал башка маселе. Мага маселе. Мага жок. Кандай кылып алгансыз? Ошол гана керек. Бар акаңыз. Кайсы акам? Kimden sorasan sura. Ben akmın. Bırak. Ben seneci. Ha suğa taşıyacak kudurum. Taştamam mı? Gel. Ne korkuyorsun mu? Ne korkuyorsun? Ne suğa çıkından korkam mı? Anam? Ne taşıyacak? Anam? Ne taşıyacak? Sen taşıyacaksın. Yok. Yok. Ne korkuyorsun mu? Ne taşıyacak? Sen taşıyacaksın. O taşısanız özünüzün işiniz. Ne yapsanız özünüz? Birbirine taşıyacaksın. Can sizdeki. Kudretin ciddi mi? Men nege taştayım men? Ne ak? Ak bolsoңуз актыңызды сотто, прокуратурада далилдең. Элдин алдында далилдең. Мындай болгон. Мындай болгон. Мен эркин журналистмин. Ben erkin ne kimim? Erkin гражданмын. Директорсуз, айлык алып гражданмын. Бул жерде өнүп турам деп келгенсиз, а жеп коюпсуз жарымын. Мен ошону айтканы келдим, ошону көргөзгөнү келдим. Бул жерде элдин акысы бар. Бул жерде элдин акысы бар. Бул жер жөн жер эмес. Кудайдан коркосуңбу? Корком мен. Кудайдан корком. Корксоңуз аны Кудай менен эсептешип алыңыз. Атамдан. Бирок мына жерде, мына мен сага айтып коеюн. Атамдан калган жер эмес. Ооба. Атаңдан калса сен сат. Мен сатпайм мен. Мен сата турган эч ким эмесмин мен бул жерде. Дурус. Мен директор болуп келген жеримди курута тургандардан эмесмин мен. Директордон сурабайсыңбы? Сиз директор болосуз. Ошо кездегин сурап атам мен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Атамдан калган жер эмес. Түшүндүңбү? Аны көрөбүз эми. Көрсөң, мен дагы көрсөтөм. Мен атамдан. Сиз барың да ону катыныңызга айтыңыз. Атамдан калган жер эмес. Бар директорлордон сурабайсыңбы?
Сұрадым мен. Сізді сатқан деп атышат. Сізді сатқан деп атышат бардығы. 2 гектар жер сатты. Аны қайтарышыптыр. Мынау жерлеріңіз бойынша мәселе болды. Bu yer mesele olsa 1936 жылғы, 34 жылғы здание. Ова. Bunu Анан? не существует. Ова. Ошентип сатып жүрсе бола берер экен. O немеден сұра? Профсоюздан. Düşündün mü? Köp. Сұраныш сен. Мақұл. Ұрарыңызды ұрып қалдыңыз азыр. Bir ölüm benim başımdan var, senin başımdan var. Ова. Тұра? Ова. Düşündün mü? Болгону азыр сөз. Болгону сөз. Қалағанды қыл. Сиз директор болгонсуз. Директор болуп, мына жерде каттарды көрүп атам азыр. Ничүн Келген күндөн баштап кат жазыпсыз. Муну жоюш керек, муну сатыш керек, муну сатып, муну кылыш керек деп. Кылган ишиңиз көрсөтүп бериңчи азыр. Греза лечебница кылышым керек деп сиз муну сатып. Кана кылганыңыз? Жүр. Жүрүң. Жүрүң. Sen ne? Картофель немени сатыпсыз. Мына жакта гаражды сатыпсыз. 9-корпусты өзүңүзгө алыпсыз. Договор куплет продажаңызды менен алып атасыз. Директор болуп туруп, бухгалтер продавец болуп атат, сиз покупатель болуп атасыз. Тартылат, бул тартылбай калбайт. Бир дагы нерсе. Sen нечүн Рахманды тартпадың? Кече 3 саат отуруп. Рахманды тарттым мен. Рахман бүгүн чыгарбады. Бүгүн чыгат ал. Бүгүн чыгат. Бүгүн чыгат ал. Мен çaydı kılam. Men daha 10 yıl verip tursam, men manandı kura Толук өзүңүзгө алып алат элеңиз. Kura toş kılatılam. Men yok. O Sen мына жагын meçetке varasın өлтүрүпсүз. mı? Алып коюпсуз го бул Sen жагын. meçetke varasın mı? Каяка? Meçetke. Мечит? Meçetke. Мечитке? Dua kılasın mı? Ооба. Cuma günü. Ооба. Kut olsun eylemen. Yo, макул, аныңызды, дуаңызды Кудай менен эсептеше бериң. Ону Кудай өзү билет ол. Эске алабы, албайбы, ал Кудайдын иши. Сиз аны менен эмес, мага кагаз менен далилдеп бериңчи. Kazman var da buğaltarın esepte. Эсептедим. Esepte iş. Kagarası. Негизги закон турат да, мыйзам турат. Dırız. Мыйзамдан улук Kudaydan болуп. kork. Kudaydan kork da utam. Ben Kudaydan korkan jigitmin. Ооба, коркот экенсиз. Маселе жок аныңыздан. Бирок мындай элдин мүлкүн шарт эткизип алып жеп коюштан коркпойт экенсиз. Dağın bir жол айтып коyun. Atamdan kalan jer emes bu. Анан Ben bunday eseptep, bunday jırtıp, kesip bere turgan. Düşündün mü? Dağın bir жол айтып коyun. Samla интерек var. жок, мага азыр бир эле нерсе керек. Бул жерлерди кантип алгансыз? Ben algan emesmim. Сизге подарка кылышты анан. Davdır. Davdır ekensin sen. Jurnalist emes ekensin. Nigramındı bala ekensin. Макул. Bunun ustavı var. Ал сиздин оюңуз. 2003 yıl direktör okudum. Beri kirgende adam korkatıldı. Анда сиздин бир тууган агаңыз Абдыкерим Мамыров начар иштептир да. Сизге чейин ошол иштеген. Ал айтып атат, мен гүлдөй кылып койгом деп атат. Ya oşundan сұра. Мен сурап атам, сурасам мен инимди алдап дейт, бардык жокту саттырышып, өздөрү кошуп жеп бит болуп атышат деп айтып атат. Oşundan сұравайсың мен. Мына жерде записи дагы бар. Sen jezden болады. Sen jezden. Макул, жездем болсун. Жездеме дагы барайын азыр. Мен ага телефон дагы чалдым, телефон записте дагы турат. Onu men сүйлөшпөйм мен. Сиз кеткенге чейин, жанагы эме федерацияга бул жерди өткөрүп бергенге чейин, профсоюзга өткөрүп бергенге чейин. Баягы корпустардын бири дагы сатылган эмес, а? Бири дагы сатылган эмес. Бири дагы. Ошондо канча гектар жер болгон? 24 гектар жерди мен ошол жерде федерацияга өткөзүп бергем. Бирок сизден кийинки директор ошо иниңиз болуп калып атабы? Ошол болуп калып атат. Ошол директор болгондон кийин анан баягы эме кылышты баштаган. Ошол анан жана азыркы Рахман деген экөө да үчөө. Азыркы директор, э? Азыркы директор. Анан Sen dedemde öspeseң, men dedemde ösken bolamын. Сиз дедомдо өскөнүңүз менен, милицияда иштегениңиз менен, анан мына жерде мындай күчтүүлүгүңүз менен коркутканыңызды токтотуңуз. Азыр ал муштум менен эч нерсе чечилбейт. Азыр мени бир урдуңуз. Ага өзүңүз жооп бере бересиз. Мен сага bir эле нерсе айтып коеюн. Мында да бирде кичине бир нерсе кылыштын алдын нерсе кылып келиш керек. Мына жүрүң. Кана каерде кабинетиңиз? Мындай адамча сүйлөшөбүзбү? Адамча сүйлөшөбүз. Жапай болбойбуз. Эминчи болгон окшойсуз кичине. Я иштим. Sen seптеген нервимди жеп ташадың. Мындай десем, мындай десин. Мындай десем, мындай деп атасың. Мен онан корко турган жерим жок. Мен деле корко турган жерим жок. Мен кимден корком? Мен сизден коркойм мен. Жок, мен Кудайдан ham коркпойм. Кудайдан да коркпойсузбу? Жок, себеп дегенде
вышестоящий орган бар. Кудайдан коркпосоңуз намаз окуп не кыласың да? 5 мал намаз окуйм деп атасың. Сен оқуасың ба? Ал менин ишим. Не қылып жүресің? Тәмселеп, әркім үйде сағалап. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мақұл, эми аны ага өзүм жооп берем. О, наргы дөнөдөн жооп бересиң. Азыр мынау Сен бір жерде иштеп, руководитель бол, бір жерде иште, бір жерде жүр. Мен руководитель болғанын. Мен азыр Сен тілің мынада қатсам. Тілің күшті, немен күшті, телевизионнан күшті, айта берем мен иштейм. Мына, оны 91 жылғы машинам бар. Маған қайыр тасасың. үйүңүздү тартайын. 9 корпуста алдыңыз. Демеш право. Сиз директор болуп туруп ушу жерде алганыңыз үчүн мен аны тартышым керек. Себеби элдин акысы бар жерде. Мен эркин журналистмин. Какая неме эркин? Макул, сиз эгерде мен деле эркин журналистмин. Десем болобу? Боло берет. Макул. Ну ты видел? Отец. Түсүндүңбү? Жооп бербейсиз окшун. Ука. Койду десем муну койсун. Мен сага ошо грамотный кишимин, мен сага ошо эле. Көрдүм грамотный экениңизди. Катта аябай сонун жазат экенсиз. Мына жер ветки болуп калды, үстү чатыры тешилип калды. Муну сатпаса болбойт, муну жойбосо болбойт деген каттарыңызды окудум. Атам ушунчалык атам менен, мен профессор эмесмин. Ошолор мен эс алдырам. Бүтөккө жөнөсө эс алдырам. Ал эс алдыра турган жерлерди жеп өзүңүз жарымын алып алыпсыз го. Мага ошо кызык болуп атат. Ука. Каерде алыппын? 9 корпусту договор купли-продажа менен алып атасыз. Договор купли-продажага ошону текшербейсиңби өзүң? Текшердим, мында турат. Не себеден, мен неместен алдым. Сиз менен эми толк болбойт. Сиз менен толк болбойт. Дұрыс. Бірінен әс адам екен. Мен іштегенде 2003 жылы қақталам. Мен студент малда, сиз мына жерде директор екенсіз. Мен 2008 бүттім оқуны. 2008, 2007, 2009 жылдары күн алыс хат жазып атыпсыз федерацияға. Мынаны жоюш керек, мынаны сатыш керек деп. Монда бардық хаттарыңыз бар. Ошону туатып, анан ал ошо сатыш керек деген мүлктүн бардыгын өзүңүз алыпсыз. Олар бир гана замыңыз алып чужойлордон. Сага ошо акмак олар разрешение бергенде. Акмак экен да. Мен акмак дейм аларды. Керек эмес десе болобу? Ооба. Жүр онда. Кандай бөлүшкөндүрсүз да балким. Алкымдан салып бергендирсиз. Алкым эмес. Сага ошо мына жырдык штанда жүрөм мына. Ана бассейнди мен сагам мука. Эми ушунчалык кеп калсың, жүрөм. Жүр тарталы. Сәкен арақ таптыр, қорқпа. Неге қорқпайды? Қорқпа. Не, дағым барып кел, тартып кел деп отыр мен. Салам алейкум. Қандайсыздар? Қандайсыздар? Тыныстар? Саламат. Қандай? Саламат, қандайсыздар? Мен азыр атым Ыдырысов, фамилиям Исақов, эркин журналистмин. Анан мынау мен сіздерден сұрағым, документы барбы, кто он такой? Вообще, кем представляется? Шоны сұрайын деп отыр. Мен келіп, менің конституционный правамды бұзып отады бұл кіші. Келіп алып үйім тартады, машинам тартады. 4 күнден бері баяна қылып отады, террор қылып отады. Үйде тыншылық жоқ. Бүгінгі на грани семья развожусь. Шунun касапатыдан болып отады. Түсіндің бі? Мен шунда касапаттылық қылам. Сен маған оқшап қаласың. Так, анан мен мына жерде Азыр мен бар тұрып тұрыңыз. Мақұл тұрып тұрыңыз. Көрсетпейсің мұнда сені. Машинада тұрады. Алып келем. Сөгінбей сөйлеп тұрың, алып келем. Сіз доктор, бұл жақты болбайлы азыр, оқығанша түсіндіріп тұрың. Мен азыр мынау санаторийді тартайын деп келгем, пансионатты. Анан 2-3 күндөн бери ушуну тартып атам. Мынау жолдун бул бети толук ойдон бул кишиге өтүп кетиптир. Бул киши мурунку директор. Эми кандай негизде, эмне негизинде тарткансың, алып алгансың деп ошону сурайын деп келгем. Келсем азыр
бар, несі бар. Келіп эле кол салып кирди да бул киши. Эми буга чара көрүлүш керек го дейм. Арыз жазасызбы? Арыз жазам ага. Все, хорошо. Арыз жазсаңыз сіздерді дастарқа қылабыз. Ошол негізінде тергеушіге өткөрүп беребиз. Тергеуші неме берет. Құдай сені сұрасың. Ооба, мен машинамда, бардыгы машинамда, машина менен кошо барам азыр. Құдай сені сұра. Машина сиздин машинаңыздын жанында. Хорошо. Бар тұр, құдай сені. Хорошо, макул азыр. Кто такой? Чем дыш? Мен қысам елге қылам. Элге кылып жарымын жеп коюпсуз, көрдүк элге кылганыңызды. Кандай? Қайрын жеп қойыппын. Мына жагы. Бар кер. Сатып алғанмын деп отам. Ооба, сатып алып. Мен иштесе, өзүңүз директор болуп туруп, өзүңүзгө өзүңүз сатып атасыз ушул жерде. Не нормально екенсің. Орыстардан как положено сатып алғанмын. Дұрыс, қойсаң үке. Утырылып қаласың үке. Бері қатырың. Макул, утулушта, утулбашта эмес маселе. Мен саңа шуна доо коям. Капалып қаласың. Макул коюңуз. Акаңам барды, туған урың менен төлөлбөй қаласың. Макул коюңуз. Түшүндүңбү? Ооба. Мен юридически мен хозяин эмесмин. А бирок фактически кандай? Фактически сен шимне? Менам эркен журналистмин. Де факто, де юре деген түшүнүк. Сиз билесиздер. Саңа окшоп менам давдыр сөйлөр сүйлөй берем. Ыдырыс мында кыптыр. Ыдырыс мында кылып жүрөт деп сүйлөр. Кана да ууда сөрүн. Машинада турат. Жүр. Азыр барабыз, бардыгыбыз барабыз. Бул кишини баштап эмеге апарыш керек го дейм жанагы. Азыр мен сиздерге мына мыйзамды көргөзүп берейинчи өзүңүздөргө. Өзүңүздөр көрүңүздөрчү мына калыс. Так. Мындай да. Мына закон о профсоюзах. Мына закон о профсоюзах деп аталат. Мына. Закон Кыргызской Республики дейт 98-жыл 16 октябрда жарыяланыптыр Акаевдин доорунда. Ушуну мына 3 главасында мынантип жазылып турат. Профсоюзы дейт, мына владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом дейт и денежными средствами дейт. Ал деген сөз өзүнүн балансында, өзүнүн карамагында турган мүлктөрдү өзү каалаганда иштетет деп атат. Бирок ошол эле главада жазылып турат мынантип. Мына собственность профсоюзов дейт не подлежит приватизации дейт. Ал деген сөз профсоюздун менчигиндеги мүлктөр менчиктештирүүгө жатпайт деп жазылып турат. Булар ошол акыркы бир сүйлөмдү алып коюшуп, бул жакта өзүнүн мүлкүн өзү каалагандай башкарат деген сөздү жүйө кылып, көрүнгөн мүлктү сатыкка кое беришкен, аукционду жарыялай беришкен, өздөрү каалагандай сата беришкен. Мындай алганда бул жер майталган болгон. Азыр мынау эжеке айтып атат. Арендасын кимге төлөйсүң десем, Маматкеримге төлөйм деп атат. Аренданы кимге төлөйсүздөр? Хозяин ким? Маматкерим. Бул жак Маматкеримдики, бул жак Маматкерим, наркы Маматкерим, наркы жакта Маматкеримдин өзүнүн үйү турат. Бул жер пансионат болгон. Бул жер мурда 24 гектар жер болгон. Бул жер 1905-6 жылдары пайда болгон. Бул ак падышанын доорунда пайда болгон. Андан кийин госпиталь болгон. Согуш жылдарында. Андан кийин 50 жылдары анан профсоюздун мүлкү катары ушул жер мындай бир курортологияга өткөрүлүп берилген. Эле салсын, эмгекчилер эс алсын деп. А кийин бул директор болуп келгенден баштап ошо 2003 жылы директор болуп келсе 2003 жылдан баштап кат жазган. Мунда ар бир каты турат профсоюзга. Бул жерди алыш керек, бул жерди сатыш керек, муну жок кылыш керек, бул жер аварийный болуп калды, бул жер болбой калды деп. Ошол аварийный болуп калды деген мүлктөрдүн өзүнүн бардыгы азыр бир жакшынакай пайдаланып атат. Бул келип бир дагы нерсени мындай бассейнди курдум деп атат. Бассейнден башка эч нерсе жок бул курган. Эми эл көзүнө бассейнди куруп койбосо эмне? Аны дагы айтып атат. Аскерлерге арак куюп берип, командирин алып келип, солдаттарга курдурган деп атат. Ал акчага курулган эмес ал дагы. Ошо бассейнди чүлкө. Мына өз колум менен сагамын. Профсоюздан бир тыйын алган эмесмин. Мына солдаттар бар го? Солдаттын командирин чакырдым да, бир койду сойдум да, бир яшык арак менен бүтүрүп койгом. Эми ушунун бардыгын мына ушул жерден мен бир прокуратурага дооматым бар да. Бизде прокуратура деген орган мыйзамды коргойм деп отурат да. Мыйзамдын үстөмдүгүн мен орнотомун деп отурат. Мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйм деп отурат. Прокуратура деген орган бар. Прокуратура элден көп айлык алат. Элден көп отпускный алат. Элден көп өлүп калса компенсация алат. Аны көрдүңүздөр.
Bir prokuror өлсө bir 21-22 milyon so'm kompensasiya төлөйт экенбиз. Эгерде прокурор пенсияга чыкса, анда дагы ошончо компенсацияны төлөп беребиз. Эми прокуратура эмне кылып атат? Прокуратура ушунча жылдан бери эмне үчүн ушуну карабайт? Ушунча арыздар түшүп аткан, каттар жазылып аткан, жалыптар болуп аткан. Жок, эч кимсин караган эмес. Ошон үчүн азыр мен айткым келет прокуратурага. Мына Калыгул бай уулу деген болгон. Калыгулдун какшатканын айтайын эми, какшаганын. Мына мынтип жазыптыр да. Атын кашаң болгон соң дейт, аштан тойдон калган соң дейт. Күлүктүгү не пайда дейт. Алганың сулуу болгон соң, аркырап беттен алган соң сулуулугу не пайда дейт. Алгыр болсо тайганың алтындан алып таап каргы так, ала албаса андайды айлансын андан башка чап дейт. Бул деген сөз макул, прокуратурабыз жакшы болсо прокуратурага не берсек дагы жарашат. А бирок прокуратура мынтип иштебей атса, көрбөй атса, аларга эмне үчүн алтындан каргы тагышыбыз керек? Прокуратуранын прокуратуралыгы каяктан да? Биз аларга кызматтык машинаны берип атсак, жакшылап ремонтту кылып берип атсак, айлыкты берип атсак, компенсацияны берип атсак, отпускнойду берип атсак, килтеген полномочияны берип атсак. Азыр президенттин көздөй кадрларынын бири прокуратура болсо, бири СМБ. Экинин бири. Ал ошонун иштеп аткан дагы абалы ушул эми. Ушунча жылдан бери. Bir kişi ошол чоң пансионаттын жарымына ээлик кылып алып отурат. Неге? Эмненин негизинде? Мыйзам жол бербей атат. Мыйзамды кантип аттап өтүп кетти? Прокуратура эмне үчүн ушуга көз жумуп отурат? Бул документтердин бардыгы азыр СМБда бар экен. А СМБ неге көз жумуп отурат? Азыр келсең аркырап ушу беттен алып мынтип чабынып, антип коем, мынтип коем деп азыр отурат. Азыр мен жаңылышкан жокмунбу? Мына кишинин азыр мен сурадым. Сиз зам директорсуз, а? Мына жерге мен мына Уван деген гостиницаны сурадым. Хозяйкасына кирип. Кимге аренда төлөйсүңөр десем, Маматкаримге төлөйбүз дейт. Баягы күнү мына жерде Маматкарим менен эме бул меники деп экөө бири-биринен талашып меники дейт жанагы агасы экөө. Абдырайым беле? Абдырахман. Наркысы ошо ал дагы меники дейт. То есть мына гараждагы ошол мурдагы директордун жагынын бир тууганыныкы билбейм. Наркы жакта чайхана ошонуку болуп атат. Мына жактагы үй ошонуку болуп атат. Наркы жакта өзүнүн үйү бар экен, туурабы? Ал өзү жашайбы ушул жерде, сиз көрөсүзбү ошону? Ал жердеги үйдө өзү жашайт. Мына гостиницанын бул жакты биз Маматаканыкы деп билебиз. Анан де юре кимде экенин билбейбиз, бирок өзү карап жүрүп ремонт жасап жүргөндөрүн билебиз. Наркы жакта дагы бир чоң особняк турат. Жабык, ал кимдики? Биз деле аны могу коңшулардан уккан ушул жерде иштеп жүрөбүз билебиз. Ошонтип Маматаканыкы деп угуп билебиз. Анын жогору жагындагы эмени ал эме аны Абдырахман биле мурунку зам директор? Абдуали. Аныкы деп айтсам болобу? Бурчтагы үй Абдуаликанын үйү. Ооба, чын эле. Ортодогу мурда Абдуахап Нурбаевга сатылган үйчү? Ал азыркы учурда башка бир киши ээлик кылат. Кудамет куюп койгон үйүнө. Ошо биздин территорияга азыр забор салып алган. Ал боюнча мурун ошо Нурбаев деген фамилия менен бир кишиге сатылган экен. Чында ошол жанда мурунку зам директордун үйү бар. Азыр мындай да, мен азыр мына кагаздарды карап отуруп бир нерсени түшүндүм. Бул жер болбой калыптыр, муну сатыш керек экен, муну оңдош керек экен. Бул жер болбой калыптыр, муну сатыш керек экен, муну кылыш керек экен деп сата беришкен. Жүйө ошол болгон. А бирок ошол жерлер оңдолгонбу, оңдолгон эмеспи? Кайсыл? Маматкаримдин малында эмне оңдолду? Эми ошол убакты мен үчүн талдаш кыйын. Себеби мен иштегениме 1 жыл жаңы эле болду. Эгер карап көрө турган болсок, ошол Маматкарим аке директор болгон кезде бассейн салынган экен. Анан могу лечебный корпус ремонттон өткөн экен. Эми канчалык деңгээлде ошол сатылган акчалар сарпталганын айтыш кыйын. А бирок алар өзүн актадыбы, актабадыбы? Аны айта албайм чын. Так, азыр мен дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Азыр бул жакта үй бул жакта калды. Макул. Азыр эми тергөө тобу келди дейт. Жана биз 102-ни чакырып милицияга салып бергенбиз. Ал масырак экен ал киши, эрте менен эле. Ал өзүнчө маселе. Мына жакта азыр дагы бир корпус бар. Ал азыр сатылып, ал дагы
өзүнчө болуп калган. Бул 98-жылга чейин сатылган деп атат. То есть бул Акаевдин мыйзамы чыкканга чейин сатылган болуп калат. Бирок ошондо дагы социалдык мүлк деп эсептелет. А социалдык мүлктөр жөнүндө Акаевдин кайра эле указы бар. Ал 95-жылы чыккан. Демек аныкы дагы азыр маселе. Мына жерди ушул Маматкарим Койчукуловдун тушунда ошонун орун басары алыптыр мына. Мына ушул жер экен. Мен өзү бир нерсени түшүндүрүп айта кетейин сиздерге. Мен менчиктештирүүгө каршы эмесмин. Тескерисинче мен менчиктештирүүгө макулмун. Мен менчиктештирүүнүн жактоочусумун. Анткени эч качан мамлекеттик мүлктү жакшылап эч ким башкарайын дебейт. Алардын бардыгы келип туруп өзүнүн пайдасын ойлойт. Ар бир директор келет дагы аны өнүктүрүп берейин дебейт көп учурда. 90-99% учурда мамлекеттик мүлк банкрот болот. Союз ошентип банкрот болгон. Анткени союздагы мүлктөрдүн бардыгы мамлекеттик болчу. Эч кимдики эмес болчу мындай алганда. Өкмөттүкү боло берет деген сөз бар эле. Ошон үчүн андай кылбай. Мына өнүккөн мамлекеттердин бардыгын карасаңар, бардыгында менчик деген нерсе мындай улук турат. Менчик деген нерсе азиз турат. Менчикке берип койгон, менчик эркиндигин, ишкердик эркиндигин элге берген. Бул жерди дагы бериш керек. Бирок менчиктештирет десе, бир директор келип алып, өзү каалагандай кылып эле ар жерде ар түрдүү шылтоон айтып, жазып, анан эптеп өзүнө ыйгарып ала бериш керек дегенге мен каршымын. Менчиктештириле турган болсо ушул жер бүтүн бойдон бир чоң акчасы бар ишкерге сатылсын, ачык сатылсын, аукцион менен сатылсын, эл ыраазы болсун. Андан бюджетке акча түшсүн. Андан кийин ошол акчасы бар адам келсе, бул жерди акчаны аябай салат. Ал салып атканда коркпойт, анткени өзүнүн менчиги. Анан ушул жерди өнүктүрөт. Анан мындай кылып туруп кесип, кусок кылып, анан мынантип үй салгандан башкага жарабай турган менчиктин эмне кереги бар? Социалдык мүлк болсо, шаардын ортосу алтындай болгон жер болсо, ушуну ушинтип кусок кылып бөлүп алып жеп отура берелиби? Муну менен каяка барабыз биз? Бул жерде бул жакта жалаң квартиранттар жашайт окшойт, а? Канча квартирант жашайт? Канча үй? Мына. Бул жакта бир квартирант жашайт экен могу жаш балдары менен. Тиги жакта бирөө, тиги жакта бирөө. Кыскасы 1 2 3 4 5 эшик турат, 6 эшик. Ошондо бир 6дай эме экен. 6 бул жагында өзүнүн үйү окшойт. Бул өзү бул жерде турбайт экен. Көбүнчө ошол 6 үй бүлөгө ижарага берип койгон. 6 үй бүлөгө ижарага бериптир. Өзү бул жакта өзүнүн туугандарын коюп коюптур. Өзү бул жерде жашабайт экен. А бирок мурда ушул жерде ал өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн ушул жерде өткөргөн. Орун басар болуп. Ошол орун басар мен ушуга таң калам да, эмне үчүн орун басарлар эле, эмне үчүн директорлор эле бул жерден үй алат? Эмне үчүн алар гана жер алат? Эмне үчүн башка эч кимдин мүлкү жок бул жерде? Эмне үчүн бир дагы жат адам жок? Мына жакта дагы бир фундамент турат. Бул жанагы мурдагы жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаевдин бир тууган инисине сатылган экен. Ал аукциондон алыптыр. Анан булар кайра сатып бериптир. Азыр фундамент турат, бирок курулуш болгон эмес. Бул мурдагы картофельный склад дейт. Картошка сактоочу жай экен эле. Азыр мына үйдүн астында. Азыр кайра эле ошол дагы бир үй турат. Документ боюнча алганда ошол Маматкерим Койчукуловдуку эмес болушу мүмкүн. А бирок мына жердеги ак көз, кара көздөр айтып атышат. Бул жерде малын ошол багат, ушул жерде өзү усталарды ошол алып жүргөн. То есть бул ошол Маматкерим Койчукуловго караштуу үй деп атышат. Бул өзү дагы Маматкерим Койчукулов өзү дагы айтып атат. Бул юридикалык бир дагы меники эмес. Колуңан келген кылып ал деп атат. А юридикалык мунук эмес болгон менен кимдир бирөөнүкү болуп атат да. А бирок аны иш жүзүндө де факто ал карап атат, ал жашап атат, ал пайдаланып атат. Де юре Маматкерим Койчукуловдуку болбошу мүмкүн. Ошол. Азыр эми мына документтерди алып ошол прокуратурага баралычы. Бул прокуратураны ушинтип сайгылап жүрүп иштетпесең иштебейт окшойт.
арыз түшүп атат, ушунча сөз болуп атат, маалымат чыгып атат, өйдө төмөн сөз болуп атат. Бул чынбы, жалганбы? Бул кандай? Бул биздин атыбыз аталып атат, биздин дареке сөз айтылып атат, ташыргытылып атат. Бул чынтөгүнү кандай экен деп бир кызыгып койду экен, койбоду экен. А кызыкпады болсо, эмне үчүн кызыкпады? Мен ошону сурайынчы азыр прокуратурага барып. Айлык алып отурушат го акыралар.